Лейлекте күйөөсү аялын аяосуз сабап таштады. Лейлек районунда күйөөсүнөн токмок жеген аял боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1 февралда Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө Лейлек районунун Андархам айылынын тургуну күйөөсү тарабынан таяк жеп денесинен жаракат алганы боюнча арыз түшкөн. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жоруктар жөнүндө кодексинин 66 беренеси ден соолукка жеңил зыян келтирүү менен катталып териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми денесинен жараат алган аялга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Мас балдар милиция кызматкерин сабап качып кетишти. Панфилов районунда укук коргоо органдарынын кызматкерине кол салган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 16 февралда саат 4:50 чамасында Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Чалдыбар автодорожный постунда милиция кызматкерине кол салуу болгондугу жөнүндө билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге жөнөп кеткен ыкчам кызматкерлер 16 февраль күнү саат 4 чамасында 3 белгисиз адам эч бир себепсиз алкоголдук мас абалда Чалдыбар айылындагы өткөрүү пунктунун жанында коомдук тартипти кайтарып турушкан милиция кызматкерлерине кайрылышкан. Көп өтпөй милициялардын бирин сабап, андан кийин из жашырып кетишкен. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерин сабаган 2000-жылы туулган Жаранды Кармашев убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан сырткары калган кол салуучулардын өздүгү аныкталды. Учурда алар менен тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте Матраимовдун колдоочулары митинг өткөрүштү. Улуттук коопсуздук комитетинин алдына мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун колдоочулары митингге чыгышты. Митингге катышуучулардын айтымында бул акция тынчтык жолу менен өтөт. Эскерте кетсек, кечээ 18 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жатканы кабарланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кирешелерди адалдаштыруу боюнча кармалган. Баласы ыйлагандыктан жини келип, ат башыда аял өз баласын кайчы менен сайгылап өлтүрүп салган. Ат башы районундагы 45 жаштагы Жаркын кичинекей кезинде күлдүн үстүнө ит талап психологиялык жактан жабыркап ооруп калган. Кийин ал турмушка чыгып балалуу болгон. Бирок уулу 1 жаштан өткөндө өз колу менен өлтүргөнүн аймактык кабарчыга анын бир тууган эжеси айтып берди. Анын айтымында сиңдиси Жаркын 1975-жылы Ат башы районунда туулган. Кичинекей кезинде ойноп жүргөндө оттун күлү түшкөн жерден аны ит талаган. Ошондо оорукчан болуп калган. Күлдүн үстүндө болсо шайтан болот. Апам бардык жактарга алып барды, болбой койду. Жүлүнүнөн катуу тиштелген деп айтышты. Кеминдеги Чымкоргон айылындагы психологиялык ооруканага чейин барды. Кээде биздикине келип бир нече күн жүрүп кетет. Айрым учурда кыялы кармап калат. Жакшы мамиле кылса жакшы жүрөт. Жүн ийирип нан бышырат. Бир гана психологиялык жактан ооруйт. Биринчи топтогу майып, деди эжеси. Ал сиңдисинин окуясы башкаларга сабак болушу керектигин, мындай адамдарды көзөмөлсүз калтырбоо зарылдыгын айтат. Турмушка чыгып балалуу болду. Баласы 1 жаштан өтүп басып калганда жолдошу экөө ажырашып, сиңдим апамдын үйүнө келди. 2007-жылы күз айларында үйдө киши жокто баласы ыйлагандыктан жини келип ур токмокко алган экен. Андан кийин кайчы менен сайгылап, бут кийим оңдогуч темир менен чапкылаптыр. Бала жаракатынан улам чарчап калды. Сот болуп Чымкоргонго барып 6 ай дарыланды. Кайра үйгө келди. Соттор ооругандарды Чымкоргонго жиберет экен, алар камакка албайт экен, деди ал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүйдөгү өрт өчүрүлдү. Чүй облусундагы Токмок шаарынын түндүк тарабында Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунун 51-чакырымына жакын жердеги Камыш аянтында 18 февралда кечке жуук өрт чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кечки 6:30 башталган өрт 1 саат өтпөй жол жээгиндеги май куюучу жайга жакындаган. Мындан улам өрт өчүрүүчү 4 бөлүм тартылып, өрт чектөөгө алынган. Интернеттеги социалдык тармактарда жолдун жээгинде аллоолонуп күйгөн өрттүн видеосу, фотолору тарап жатат. Айрым жарандар суу жээгиндеги камыш атайлап өрттөлгөн болушу мүмкүн деп жоромол кылышты. Жана өрттүн айынан жапайы камыштар жапа чегиши ыктымал деген чочулоолорун билдиришти. Азырынча өрттүн чыгышынын себеби тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Ошто көрүстөнгө балдар көп коюлуп жатат деген маалымат төгөндөлдү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Ош шаарына жакын жайгашкан көрүстөнгө акыркы күндөрү балдар көп коюла баштаганы тууралуу кабарды төгөндөдү. Бүгүн 18 февралда мындай маалыматты Facebook социалдык түйүнүндө айрым колдонуучулар жазган. Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Бакай Акматовдун айтымында 2021 жылдын январь айында шаарда 356 баладан ар түрдүү жугуштуу дарттар
катталган. Алардын арасынан чарчап калгандар болгон эмес. Былтыркы жылга салыштырмалуу балдар арасында пневмония менен ооругандар аз деп айткан Бакай Акматов министрликке. Камчике кайсыл журналист кыз менен көңүлдөш болуп жүрөт. Дөңгүрсүгөн Камчике ат башыга канал салдырып, анысын журналисттерге 1 жыл мактатып жатып калган жайы бар. Ошондой күндөрдүн биринде КТРКга кайрылып, жетекчилигинен бир журналист кызды сурайт. Жол жобосу менен да коммерциялык материал катары чагылдырса жаманбы? Камчике өзүн жогору сезип, агездеги ген директор Кубат Болоткановду тажата баштайт. Мага бир жакшы ой жүгүрткөн кыз берсең, ат башыга алып барып, каналды бойлото тарттырып, ошол жерден эфирге түшсө кандай депчи? Куке да купшуңдап жөн жүрбөйт эмеспи? Мына сага деп Манастай ала көдөңгө Каныкей аттуу кызды салып берет. Ойлонгону оюнан чыккан Эргул эрдиреңдеп джипке олжосун бөктүрүп алып, кичи мекенине чаң ызгырткан боюнча жөнөйт. Ошентип эртең менен кеткен жолоочулар кечинде келип калышы керек эле. Бирок Манас менен Каныкей ал күнү из суутуп, 2 күн жок болуп кетишет. Тынчсызданган Кубат Болотканов улам телефон чала берип, суй жыгылганы эсибизде. О, качан түн бир окумда Камчике баянышка чыгып, мактанып ат башыдагы каналды бойлой ээрчишип басышып, эфирге материал даярдаганын айтып бериптир. Анда да жанындагы жүрөккө дары болгонбу? Айтор нарынга алып келип сыйлап, каш караңгыда кетмекчи болушса, жол танабастын дөңгөлөгү жарылып калат. Нарындан мындай кымбат жипти оңдогон мастер чыкпай, ошол күнү түнөп калышыптыр. Үйүр алышып, беттери ачылып калган Манас менен Каныкей эртеси да кеткилери келишпей, Теңир тоонун айдарым желине аңкый дем алышып, ал түнү да командировканы узатышканга аргасыз болушат. Акыры 2 түндү баштан кечирген Камчике жигиттей чыйралып, кадимкидей жашарып, Бишкекти көздөй зуулдап жолго түшөт. Жанындагы Каныкейдин шыңгыр күлкүсү коштоп, экөө тимеле кооз дүйнөнүн каармандарынан бетер бири-бирине жарашыптыр эй. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Бул эми Камчикенин бир эле кылыгы болсо керек да. Булак аргумент KG.